футбол сүйүүчүлөрү Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы саналуу мүнөттөрдөн кийин Шри-Ланка менен беттешет. Ал эми биздин курама командага жеңиш керек. Биз олимпиадалык курама командасы Азия кубогуна чыгуу алдында турат. Ал эми айтылуу 4-сектордун өкүлдөрү өзгөчө футболдук маанайды жаратып ошол трибунага бара жатышат. Эми бул беттеш кандай өтөт? Биз канча менен жеңебиз? Биздин репортаждан аны көрө аласыздар. Олимпиадалык кураманын алгачкы жолу Азия кубогуна чыгуусуна бир гана кадам калды. Ал кадам Шри-Ланканы жеңүү. Күйөрмандардын баары Кыргызстандын жеңишине ишенип турушту. Биз оюн башталар алдында стадионго кирип келе жаткан футбол сүйүүчүлөрүнө биздин курама канча эсеп менен жеңишке жетиши мүмкүн деген суроо салдык. Кире беришине турат Зөлөнө Мырзаков атындагы стадиондо элдер агылып келүүдө. Анткени бүгүнкү беттеш өтө маанилүү. Ассалому алейкум. Жанар Акаев биз бул жакта демек келип калган экен. Кимдер менен келе атасыз? Оюн кандай болот деп ойлойсуз? Мен уулум менен келдим. Дайыма ушу балдарыбыз менен келип, Кыргызстанда кыргыз кураманы акчымкарларды алдыга сүрөйбүз дайыма. Бүгүн эсеп кандай болот деп ойлойсуз? Бүгүн балам айтат 3-0 дейт. Мен 3-1 болот деп ойлоп атам. Бирауызман 1 гол, Кимимерк 1 гол, Бекназ Алмазбеков 1 гол тебет деп. Азыр эле ошону сүйлөшүп келатканбыз. Я пришла сегодня с подругами. Я считаю, что забьют, конечно, наши сила, Алга Кыргызстан. Мы пришли чисто ради того, чтобы наши выиграли. Мы все пришли, чтобы поддержать их, конечно, да. Как вы думаете, какой будет счет? Счет, скорее всего, 3-1, мне так кажется, в нашу пользу. Дос балдар менен ушу футболго келип, Кыргызстанды кандай десем, мындай поддержка кылганы келдим атайын. Ошо футболду сүйөбүз, футбол ойнойлу, келели, ошо көрмандык кылалы. Поддержка өрөйлү, алга Кыргызстан. Бүгүн эсеп канча болот деп ойлоп атасың? Кимдер гол киргизиши мүмкүн? Эсеп менче 2-0 болот. Атым Бакыт, 21 жаштамын, достор менен келдим. Оюн кандай болот? Эсеп канча болот деп ойлойсуз? Эсеп Кыргызстан 10-0 утат буйрса. Алга Кыргызстан! Кыргызстан Шри-Ланка беттешине өлкө президенти Садыр Жапаров менен Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев да келишти. Алар күйөрмандар менен бирге акшумкарлардын ийгилигине жеринен күбө болушту. Футболчулар мындай ишенимдүү оюнду көрсөтүүсү үчүн 4 айга жакын толук кандуу даярдыктан өтүшкөн. Бул командабыз тандап алуучу мелдешке катышуу үчүн бир топ даярдыктар көрүлгөн болчу, бир топ материалдык финансылык каражаттарда сарпталган болчу. Азыркы учурда ошол салынган акча каражаттардын баары тең жана биздин аракеттерибиздин мына оюн талаасынын өзүнүн натыйжасын берип атат. Биз буга чейин бир сыйра окуу машыгуу жыйындарды өткөзгөн болчубуз. Буга чейин дагы Кыргыз футбол биримдигинин демилгеси менен араб мамлекеттеринде бир катар курама командаларын чыгарып туруп жолдоштук мелдешти өткөзгөн болчубуз бир айча мурун. Ал мелдеште биз үчүн өтө пайдалуу болду. Анткени ал оюндарда биздин курама командабыз ошо тажрыйбаны топтоп бүгүнкү учурда мына бул тандап алуучу мелдеште ошол топтогон тажрыйбасын жана мүмкүнчүлүктөрүн азыр көрсөтүп турат. Стадионго 12 миңге жакын күйөрман келип, өзгөчө футбол атмосферасы түзүлүп турду. Биз батыш трибунага барып, эл аралап, алардын шаңдуу маанайда экенине күбө болдук. Оюн аябай жагып атат. Биринчи жолу келип, мына ушул голду көрүп атабыз, 3-0. Аябай сүйүнүп отурабыз. Балам экөөбүз атайын беттерибизге тартып келдик. Очень болеем. Всё круто. Атмосфера аябай сонун. Мен бул жака өзүмүн подружкам менен келгем. Ошо аябай кыргыз элинин мындай патриоттук духу билинип атат. Кыргызстан алга, Кыргызстан эң биринчи болду. Азыр Кими деген оюнчусу 3-чү голду аябай кооз кылып Красавчик он, красавчик, через себя забил, пока другие не смогли, он сделал. Кими красавчик. Кыргызстан алга! Мен Лига чемпионов андайларды көрбейм. Именно өзүмдүн мекендин немесин, өзүмдүн курама немесин көрөм да. Буюрса Бекназ жакшы ойноп атат, 20 номердеги оюнчу жакшы ойноп атат. Эң эле алгачкысы Камчыбек Кыдышевичке рахмат, анткени без преувеличений билинип турат. Мисалы
ошондой эле мурдакы 3 жыл мурунку состояние менен азыркы жыл состояние келтирсек, ат менен төдөй да разницасы кадимкидей билинет. Бул футболдун өнүгүүсү көрүнүп турат да. Бул биздин мамлекетибиздин жетекчилерибиздин ушул спорт жакка көңүл бургандыгы чоң таасир берип атат да. Ошол таасир берүүнүн негизинде ушундай спорттук аянтчылардын курулушу, алардын даярданышы ушул чоң иштерге барууга, ийгиликтерди жаратууга көмөкчү болуп атат деп ойлойбуз. Палестинаны утканга да келген болчук, ар дайым колдойбуз биздин өзүбүздүн мекенибизге. Ошондуктан курбум менен келгем. Азыр көрүп, сыймыктанып, мактанып отурабыз. Bunlar mana satanın tohumları da. O yüzden Kuday buyursa polaya çıkkanlarında bir kişi yemez 3 kişinin yerine bassalar biz Lüboy kim gelse utarız buyursa. 3 yıl murun ayıtkandım ya. Hak direk, gök direk, Kırgızistan'a gol gerek. Bu hazır. Irdısı bile çıkıp kaldı da bunun. O sebepten her daim canı bir ırdı çıkarış gerek. Hazır canı biri çıkarttım. Utsa da utulsa her daim Kırgızistan. Utsa da utulsa her daim Kırgızistan. Utulsa her daim Kırgızistan. Utsa da utulsa her daim Kırgızistan. Utsa da utulsa her daim Kırgızistan. Yaşa Kırgızistan, var ol Kırgızistan. Ошентип Кыргызстан алтын өлесебинде жеңишке жетти. Бул ийгилик оюнчулардын, башкаруучу штабтын жасаган мээнети менен кошо бир топ комплекстүү жумуштардын аткарылгандыгынан улам жаралууда. Андыктан КФБнын башкы катчысы Медербек Сыдыков бардык тиешелүү адамдарга өз ыраазычылыгын билдирип өттү. Кудай буюрса, негизги максат аткарылды. Ошол эле президенттин жарлыгы чыккан. Ошол жарлыктын алкагында да чоң иштер аткарылып, инфратүзүмдөр өткөрүлүп, ички чемпионаттар күчөйтүлүп, ошонун негизинде мына балдарды чоң ийгиликтерге жетүүгө да максат коюп, аны ошолор даярдап, ишеним пайда болду да. Аны ошонун негизинде ушул балдарды топтоп, курама түзүп, 20 жашка чейин ушул балдарды 3 жыл, 4 жыл аралыгында чоңойтуп алдык. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтун, ошондой эле Камчы Кыдыршаевичтин салымдары чоң. Биринчиден ошол кишилерге терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Кыргыз өкмөтүнө рахмат дейбиз. Эмнеден да өкмөт тарабынан да бизге ошол жарлыктын негизинде жыл сайын курама командаларга каржылоо, финансылык жактан колдоо көрсөтүлүп келди. Аларга рахмат дейбиз. Андан тышкары биздин күйөрмандар, ошол эле биздин Кыргыз футбол биримдигинде иштеген кызматкерлер, башкы машыктыруучулар штабына, ошондой эле биздин жалпы Кыргыз футбол үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдирет элем. Эмнеден бул жерде биздин премьер-лигада ойногон футбол клубтарында салымы чоң. Анан эң негизги ушул жерде ушул балдардын ата-энесине терең ыраазычылык билдирем. Эмнеден ата-энелердин дагы ошо тарбиясы, ошол балдарга ишенип, ошолорду футболго алып келип, даярдык көрүп бизге чоң салым кошушту. Баарына терең ыраазычылык билдирем. 2026 жылдын январь айында Сауд Арабиясында өтө турган Азия кубогунун финалдык этабына чыгып, мойнундагы оор жүктөн арылган футболчулар оюн бүтөрү менен шаңдуу, кубанычтуу маанайлары менен бөлүштү. Поздравляю, во-первых, всю страну, потому что это заслуга всей большой нашей страны, дружной, мирной. Игра была с первых минут очень тяжелая, потому что все равно, как-никак, результат матча давил. Нужно было забивать, и вначале многое не получалось. Но благодаря нашим трибунам, благодаря болельщикам смогли немножко успокоиться, взять под свой контроль игру и добиться нужной и важной для нас победы. Я думаю, не все ожидали, что мы с первого места выйдем. Мы долго готовились, очень много работали, все вместе, и я думаю, мы это заслужили, и для этого очень-очень много работы сделали. Стадионы новые, поля новые, это видно, как мы играем. Как приготовка, конечно, другая, еще очень все идеально для нас, все профессионально. Я думаю, это видно на поле тоже. Когда мяч пришел, я не думал, просто сделал, и так получилось. И, конечно, очень рад, что такой красивый гол забил. Да, я думаю, поставленную задачу мы выполнили. Все, что от нас требовали, мы сделали. В этой игре мы все выложились, мы все понимали степень ответственности, и каждый футболист выложился на 100%. Да, за красивый гол удалось забить, чему я очень сильно рад, что принес победу. Это история для всей страны, для всего Кыргызстана. Рахмат всем болельщикам за их теплую поддержку. Это очень приятно и радует. Сегодня было их очень много. И честно, не передать им словами эмоции, которые предоставляют нам болельщики своей поддержкой. Очень приятно находиться на поле, слыша от болельщиков, от трибун свое имя. И это только заряжает и дополняет атмосферу, поэтому большой рахмат. Биринчиден жеңиш кут болсун. Бардык кыргыз элимде жеңиш менен куттуктайбыз. Тарыхта биринчи жолу бул 23 категориясында биринчи жолу чыктык.
Эми поледа көрдүк окшойт. Даярдык эң мындай жакшы болду деп ойлойм. Биринчи орун менен биринчи жолу дагы эч кимди карабай биринчи орун менен да ишеничтүү чыктык. Көрөрмандарга бүгүн чоң рахмат. Ошол бүгүн 3 матчты эң көп ошолор бүгүнкү матчта болду окшойт. 11 000 киши колдоо, алардын колдоосу бизге чоң мындай дем күч берип турду. Мындай сезип турдук. Чоң рахмат. Өзүбүздүн мындай отдача менен өзүбүздүн тренировка ар бир тренировкада 100% кылып утабыз деп чыгып ушинтип биринчи место менен чыгып кеттибиз. Очень в хорошем темпе идет у нас футбол, прям в бешеном темпе, так как и структура вот весь в Кыргызстане. И как и футболисты все растут. Я зрителям хочу, честно, не ожидал, что на все 3 матча такие эмоции будут, столько зрителей. Прям в каждом матче по 10 человек, по 10 тысяч человек. Это прям шикарно. Спасибо всем. Ошентип Азия чөлкөмүндөгү 44 курама команданын 16сы Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө сурулуп чыкты. Алардын арасында сүйүктүү Кыргызстан да бар экени баарыбыз үчүн сыймык. Урматтуу футбол көрөрмандары, бул салют олимпиадалык курама команданын Азия кубогуна жолдомо алышынын урматына ишке ашууда. Анткени биздин курама алтын өлөсөүндө Шри-Ланканы утту жана Э тайпасында биринчи орунду ээледи. Учурдагы чемпион Өзбекстанды да артта калтырды, Палестина менен Шри-Ланканы да артта калтырды. Баарыңыздарды олимпиадалык курама команданын Азия кубогуна чыгышы менен куттуктайбыз.